Жаңы трансформатор курулу элекке чейин Бишкек эркин экономикалык зонасында көп кыйынчылыктар жаралып келген. Эмнеге дегенде электр энергиясын 7,5 километр алыстыктан тартып келгендигине байланыштуу абдан субъектлерде электр энергиясы алсыз болуп көп кыйынчылыктар жаралып келген. Бүгүнкү күндө Бишкек дирекциясынан 48 миллион сомдун каражат бөлүнүп, толук түрдө жаңы трансформатор курулуп ишке киришти. Эми бул трансформатор ушул Бишкек эркин экономикалык зонасынын Акчи аймагын толук түрдө бардык субъектлерин электр энергиясы менен камсыз кылат. Трансформаторду салууга жалпы 48 миллион сом сарпталган. Орнотуу программасы 2017 жылы түзүлгөн. Былтыркы августта куруу иштери башталып, ушул жылдын апрель айында жыйынтыкталган. Бүгүнкү күндө толук ишке берилди. Мурда мына Манастан алып турган болсо, подстанциядан бүгүнкү күндө Несик менен түздөн түз мына алып турууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Бул подстанциянын кубаттуулугу 16 мегаваттан турат. Келгендерге бул зонада жасалган башка продукциялар да көрсөтүлдү. Тандем компаниясы алюминийден жылытуу жабдыктарын өндүрөт. Кезинде Кытай делегациясы менен келишим түзүлүп, 45 миллион доллар инвестиция тартылган. Учурда даяр продукциянын 80% сыртка экспорттолот. Бул ишканада бүгүнкү күндө 130тан ашык кызматкер өзүнүн кызматын алып барат. Ошол менен биргеликте биз айтып кетиш керек, ушул 2015 жылы биз инвестициялар илгерилетүү жана коргоо агенттиги болуп турганда бул ишмердүүлүктү баштаганбыз. Жүк салганга ыңгайлуу болгон бул чемодандар Кыргызстанда жасалып, күнүнө 1000 даанасы даяр болуп чыгат. Ал эми таңактын сыртына Кыргызстанда жасалган деген ат менен ар кандай базарларга тарайт дагы, ошол базарлар аркылуу коңшу мамлекеттерге экспорт катары жөнөтүлөт. Аймактын бир бөлүгүндө Longstar компаниясы чемодандарды өндүрөт. Кытайдан чийки заттар алынып келип, бул жакта даярдалат. 2017 жылдан бери иш алып барган компания азыр Казакстан, Россия жана Өзбекстанга экспорт кылат. 好的，我们是2017年开的这个工厂，因为当时我 Буга чейин мен Кыргызстанда соода менен алектенчүмүн. Кийинчерээк ушул өндүрүштү ачууга киришип, кыргыздар менен тыгыз мамиледе иш алып бардык. Кызматкерлер качан гана ийгиликтүү болуп, турмуш шарты оңолгондо өзүмдү жана ишимди ийгиликтүү деп эсептейм. Таанышуунун жыйынтыгында тегерек столдо талкуу жүрдү. Анда өлкөгө инвестиция тартуу, чет өлкөлүк ишкерлерге шарт түзүү маселелери көтөрүлдү. Бул багытта президенттин жарлыгынын негизинде дагы бир топ иштер аткарылары айтылды. Асылбек Баялиев, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.